Кече Улуттар лигасынын 5-тур алкагындагы бир катар футболдор болуп өттү. Анда алгач Швейцария өз үйүнө Сербияны кабылдап, 1-1 эсебинен тең чыкты жана бирден упайда кап чыга салышты. Ал эми дал ушул тайпадан Даниядагы тайпа лидери болмуш Испания менен майданга түштү. 1-2 эсебинен тилекке каршы жеңилип калышты. Эске салсак, бул жолу Испания курамына Реал Мадрид жана Барселона оюнчарынан бирөө да чакырылбады. Ошого карабай жеңишти камсыздап, тайпа лидерин айланышты. Ошондой эле башка тайпа өкүлү Модрич башчылыгындагы Хорватия Сэр Алекс Фергюсон төрөлүп өскөн Шотландия мамлекетине конокко барып, 1-0 эсебинен жеңилип жана керектүү 3 упайдан курга алышты. Бул тайпадан лидерликти эч кимге бербей келе жаткан Криштиану Роналду мекендеген Португалия кече Левандовскийдин мамлекетин, Польшанын ташталганын чыгарды. Анда Португалия 5-1 ири эсеп менен жеңишти камсыздап, чыныгы лидерге айланышты. Экинчи орунда Хорватия 7 упай, үчүнчү орунда Польша 4 упай, төртүнчү орунда Шотландия 4 упай. Роналду болсо өз рекорддорун жаңылап карьерасындагы 910 голун кайча тактап атканда, Челси себеби менен керемет аткаруун орундатты. Болбосо, бул оюнчу атамдан бир аз эле жаш, 39 аяктап 40 жаштын башына барып калган киши. Чындыгында бул киши өзүнүн жашын унутуп калган сыңарындай, бирок ошого карабастан 1000-чи голду урууга аракеттенип жатат. Чындыгында достор, бул 1000-чи голго чейин жетишип келе алабы Криштиану Роналду? Кече дубль жасады. Криштиану, же сен картайбадың, же футбол картайбады.